Урматтуу телекөрүүчүлөр, Манастагы маанилерди көрүп жатасыздар. Анын ичинде улуттук оюндардын бири көкбөрү оюн. Көкбөрү оюнду кылымдар бою кыргыз эли бүгүнкү күнгө чейин ойноп келет. Миллиондогон элибиз, көрөрмандарыбыз ат жалында ойноп, машыгып, ат жалында дасыгып ойноп келет. Мунун маани маңызына келе турган болсок, бул эң байыркы Манас атабыздан бери келе жаткан улуттук оюнубуздун бири. Көкбөрү оюн улак тартыш деген эки сөз эки маанини түшүндүрөт. Себеп дегенде алгачкы келип чыгышына келе турган болсок, бөрүлөр өзүнүн бөлтүрүктөрүн атасы дөбөтү улак менен ойногон. Улак менен үйрөткөн, жашоо турмушка бышырган, жашоого көндүргөн. Ошол улак тарткан оюнун көрүп кыргыздар, анан турмушунда кыргыздар дагы улак тарткан. Улак тартыш деген аталыш дал ошондон калган. А жигиттер болсо, эр азаматтар болсо күчүнө жараша тарткан. Улак кичинекей болуп калат албетте. Ошондуктан теке тарткан, серке тарткан, торпок тарткан, топоз тарткан, бирок ошонун баардыгын улак деп айткан. Торпок улак, топоз улак, же теке, серкени деле улак деп айткан. Келип чыгышы маңызы ошондо. А көптөр бүгүн адашып жүрүшөт, кашкырды, бөрүнү тарткан деп. Кыргыздар бөрүгө, көк жалга андай мамиле жасаган эмес. Жаратылышка ыйык мамиле жасаган. Алар жөн эле ыйык мамилени жасагандан мурда алардын табиятын, алардын жашоо турмушун, алардын жашоодогу ордун мыкты өздөштүрүп билишкен, изилдеп билишкен. Мисал үчүн, ушул бөрүнү атынан айтпай, тергеп айтат. Кашабаң дейт, көкжал дейт, шүмшүк дейт, ит куш дейт, жана башка дейт. Демек, бөрүнүн ыйык туткандыктан анын чүкөсүн дагы, өтүн дагы, тырмагын дагы бүгүнкү күнгө чейин балдарды тарбиялап, балдарды эмдеп, же тумар кылып тагып, ырым-жырымдарында колдонуп келген. Ошондуктан кыргыз эли иттин ээси болсо бөрүнүн теңири бар деп айткан. Бөрү тайманбас, көкжал, артка кайтпас, катаал мүнөзү бар. Ошол эле учурда бөрү арстандардын сиркке көнгөнүн биз көрүп жүрөбүз, бирок бөрүнүн колго үйрөтүлгөнүн көрбөйбүз. Бөрү баласы ит болбойт деп кыргыз айтат. Демек, бөрү өзүнүн жашоосунда ныравалык жактан дагы абдан бийик, тарп жебейт, ал ушунчалык көкжалдыгы бар. Кыргыздар муну билген, бир сөз менен айтканда. Ошондуктан бүгүнкү элге айтарым, жаштарга, интернет булактарынан көрүп каламын, кашкырды ушул бөрүнү чалажан кылып, өлтүрүп алып, ат менен такымдап алып келаткандарын көрүп, капатаңдын көрү, түшүнбөстүктүн, маалыматтын жоктугунун, билиминин жоктугунун негизинде ушинтип атат деп кейип калам. Бул өтө жапайычылык көрүнүш. Андай кылбаш керек. Бөрүлөрдүн оюнун кыргыздар ушул күнгө чейин алган. Ушул күнгө чейин ойноп жүрөт. Ошондуктан жашоодо эмне болсо баардыгын кыргыздар жаратылыштан алган. Бул нерсени түшүндүрүүдө усулдап айтып кете турган болсом, түшүнүктүү болуш үчүн мен куштарга да кайрылайын. Куш бек болсун деп үйлөнгөн балага айтабыз. Келген келинге конгон тууруң бекем болсун деп айтабыз. Куш келгенде кут келди, рызкы келди, дөөлөт келди, бакыт келди, оомат келди деп түшүнөт. Келин келгенде да ошондой. Жигит болсо мүнүшкөрдөй болуп, ошол кушту таптап алуу жигиттин колунда. Тилин табуу, анын жан дүйнөсүн түшүнүү, аны үндөккө салуу, кушту кандай таптаса, келген келинчегин ошондой барктап алыш жигиттин колунда. Демек, келген келинге ал куш сыңары, ошондуктан конгон тууруң бекем болсун деп куттуктап айтат. Демек, мынакей, бөрүлөрдүн оюну кандай кабыл алса, жашоо турмушубуздагы кушпоо бек болсун деген сөз да байыркы сөз. Конгон тууруң бекем болсун деген да байыркы сөз. Ошондой эле жашообузда ысымдардын баардыгы шумкар, тынар, барчын, куштун түрлөрү, кырандары. Мына ушундай ысымдар менен коюлган. Ошондой эле тулпарлардын түрүн дагы билген. Кыргыздар жаратылыштагы баардык нерсени мыкты билгендиктен көкбөрүнүн оюнун жаратылыштан алган. Жылаан келсе, ун чачып узаткан кыргыз
анан кантип эле бөөрүнү талаадан тарткылап союл менен өлтүрүп чапкылап калсын. Ал мал кароого дүйнө кор болгон эмес кыргыз. Бүгүн дагы бөөрү алса төлөп бербейсиң. Ууру алса төлөп бересиң. Көрдүңүзбү? Жаратылыштыкын жаратылышка колдонгон. Ал эми мен чоң атам айтчу Жолдошалы. Бүркүт улакты, коозуну илип бараткан болсо, колуңда мылтыгың турса дагы баатыр таштай кет деп кайрылчубуз дейт. Мылтык менен атпачубуз дейт. Көрдүңүздөрбү? Жаратылышка караган мамилени. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу жаштар, сиздерге айтарым, көкбөрү оюнун бүгүн дагы миллиондогон кыргыз ойноп жүрөт. Бирок маани маңызын терең түшүнүп, жаратылыштан алган бөөрүлөрдүн табиятын туура түшүнүү экендигин, байыркы оюн экендигин акылыбызга түйүп жүргөнүбүз жакшы. Манас эпосунда дагы Манас атабыздын кылымды билген 40 бөөрү кыраам манас жөөкөрү деп 40 чорону бөөрүгө салыштырат. Ошол эле учурда Манас атабыз дагы козу кайтарып жүрүп бөөрү алып качканда артынан кууп барса бөөрү бир силкинип адам болуп, бир силкинип бөөрү болуп, ал өзүнүн күчүн көрсөтөт. Кыргыздар ошондуктан бөөрүнү байыркы жашоосунан бери ыйык тутуп келген. Көчмөн элдеринде ошондуктан көкбөрү оюн бүгүнкүгө чейин жайылып ойнотулуп келет. Бир эле Кыргызстан эмес, баардык көчмөн турмушта бул бар. Бул дүйнө таанымдан келип чыккан деп түшүнсөк болот. Ошондуктан биз ар бир оюндун маани маңызын ушу маанилүү маегинде, маанилүү Манастагы маектерден жакшы түшүнүп алсак деген ниеттемин. Анда эмесе сиздерге ушул көкбөрү оюнунун айтылышын азын-олак айтып берейин. Көтөйдүн ашында, каркыранын сазында, кылымдын журту кыжылдап, карагайлуу кара тоо, кайнап журтуң быжылдап, ырамандын ырчулу, жар чакырдың ырырдап, көкбөрүң оюн болот деп, көргөндө көңүл толот деп, эрендер улак тартат деп, уйган чаңга кирет деп, уруштун ыгын билет деп, көрүнбөс чаңга кирет деп, көкбөрүң ыгын билет деп, аткан октой тиет деп, аттар менен киет деп, кара чар жолборстой, кабышкан аман болбостой, батырдан чыгат карачы, сонундан чыгат батырдан, согуштун сыры катылган, көкбөрүң оюн болот деп, көргөндө көңүл толот деп, ырамандын ырчулу, ырдап кебин айтат көп, кыйкырган сөзүң угулду, кылымдын журту бурулду, Айкөл Манас баатырдан алтын гана долурулду. Мына ошондо 40 чоро атадан калган ордону эми байкап карасаң, атадан калган көкбөрү, алгыр куштай өздөрү, алгын баатыр алгын деп айбатуучуга сөздөрү, катагандын кан кошой, тоодой болгон топостон 90-ун буйруп алдырды, атаң көрү кудүйнө, батагылуу ер бакай, курмандыкка чалдырды, терси бекен болсун деп сууга чыллап салдырды. Мына ошондо жанакы кылым журттун баарысы теңиректеп калышты, таштан оор салмагы көтөрө албай калганы, чыккан акта ер агыш, бүткөн бою тарамыш, чуратып жетип барганы, жем баштыктан бөктөрүп жерден эңип алганы, ортого барып таштады, Байгулакты баштады, алтын доол урулду, Манаскандын 40 чоро эки жаат бөлүнүп, көргүн эми кыйынды, ортого кирип 40 чоро ордону мыктап тартышып,
жүрүшүп, мына ошондо карачы аткан октой тийишип, ары бери сүрүшүп, чаңгаралар жок болуп, мына ошондо карачы буудан оозун бурдуруп, булчуңдарын жулдуруп, аттар менен урдуруп, так ошентип турганда башы көзү жарылып, мына ошондо карачы колу буту кайрылып, кыйын турган нерендер кылымдын эли таң калып, карап турду жаңданып, мына ошондо коркоктор чымындай жандан түңүлдү, Кытай калмак манжусу ошондо эле кара үңүлдү. Улакандын эр чыргак додону кесип өттү эле, ары кесип өттү эле, бериттешип өттү эле, ортодогу улакка кайран сыргак жетти эле, жеткен жерден эр сыргак улактың алып такымдап, учкан куштай закымдап, аркасынан кырк чоро кууп келет жакындап, карма карма озгун деп, алдынан тоскун деп, капталынан жабышып, кармаган колу карышып, уйгактай болуп жабышып, уштаган колу карышып, мына ошондон керендер бири менен ошондо аткан октой тийишип, шамал менен жарышып, алдындагы буудандар эми байкап карасаң, кулашы жерге сайылып, жал куйругу жайылып, ортекеде түйүлүп, оргуй жүгүрүп, улакандын сыргактын алдындагы көкчебич көрсө көңүл бөлүнүп, төрт туягын нелеген, саңга камчы жебеген, кылым журттун барысы учкан кушка теңеген, улакандын сыргагы алдындагы бууданды тартып оозун жийдеми, улак колго тийгенде, ушул кызык билгенге кагып оозун буудандын камчы чабып ийгенде, алдында көкчебич көк коёндой секирип, камаллаган балбандан качып жүрдү бекинип, кээдең атын чаптырып, кээде токтоп бастырып, кууп келсе кырк чоро карматпастан шаштырып, кайран сыргак кабылдан кырк чорону жазгырып, кырк чорону шаштырып, Айкөл Манас кабылан ошондо кырда гана турду каткырып. Эр сыргакты көргөндөн Азизгандын Алмамбет ошондон эр сыргакты жактырып. Бейжиңге сапар тарткандан эр сыргактың алам деп, чалгынга мыктап барам деп, улакандын сыргакка аябай эле кара үңүлдү, коркоктор жандан түңүлдү, алдындагы көкчебич ортекеде жүгүрдү, мына ошондо карасаң көзгө илинбей, кайда экени билинбей, ары бери жүгүрсө, буудан аттын барысы бири-биринен илинбей, атаң көрүгү дүйнө, улакандын эр сыргак окчуландай октолуп, алыс барып токтолуп, кууп келсе кырк чоро карматпастан жок болуп, мына ошону көргөндө кайран сыргак шоктонуп, атаң көрүгү дүйнө, жердин бети чаң болуп, көрө албай канча журт карап калды дал болуп, мына ошондо карачы чаң асманга бөлүнбөй, жердин жүзү көрүнбөй, так ошентип турганда алаңгыча болгон жок, Айкөл Манас кабылдан найза кармап имерди, ошондо Азизгандын Алмамбет күндүн көзүн жайла деп, Манас буйруп жиберди. Азизгандын Алмамбет кара булут айдады, кара шамал айдады, кара булут байлады, күндүн көзүн жайлады, жамгыр жаап басылды, жердин бетиң ачылды, эми байкап карасаң, атаң көрүгү дүйнө, жерде жаткан допосу ылайланып кир болуп, ылай менен бир болуп, кармаса колдон суурулуп, камыр болуп жуурулуп, так ошентип турганда алаңгыча болгон жок, кыйын туган нерендер улактың алып такымдап, учкан куштай закымдап, бири-биринен ыргытып, каардан зыргытып, так ошентип турганда ак балтанын эр чубак, телегейи тең чубак, көк рапис төңгүйген, көгаласындың ат минген, ак балтанын чубагы, арстан бери будагы, улакты колуң алыптыр, Тайказанга барыптыр, Тайказан жайын сурасаң, бөксө тодой көрүнгөн, көрсө көңүл бөлүнгөн, атаң көрүгү дүйнө, 12 канат ак орду менен тең кылган, ичин казып кең кылган, үстүн ачык таштаган, ошондо ичин гана жыга чаштаган, сыртын чымдан каптаган, Манаскандын ак кулаң 60 жолуң аттаган, жетип келип эр чубак, 70 жол улакты Тайказанга таштаган.